Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн арыктоо тууралуу сүйлөмөкчүмүн. Эң башында айтып кое турган нерсе, арыктоо өтө кыйын. Ошол себептүү балким 5 адамдын бирөөсү, экөөсү гана арыктай алат. Бирок дагы бир чындык бар. Эгерде чечкендүү болсо, катуу аракет кылса, ошол 5 адамдын баары керегинче арыктай алмак. Ошону эске алыңыздар. Жана эгерде ырас узак өмүр сүргүңүздөр келсе, дени сак жашагыңыздар келсе, анда салмагыңыздарды жуму салганга умтулуңуздар. Эркек болосуздарбы, аял болосуздарбы? Анткени ашыкча салмак эки жыныстагы адамдардын экөөнө тең бирдей зыяндуу. Анан арыктоо боюнча сүйлөгөндө ошол ар бир адамдын өзү менен жийекече сүйлөшкөн маанилүүрөөк. Анткени ар бир адамдын көйгөйү ар кандайча болот. Мисалы, айталы ушу 50 жаштан кийин аял кишилерде жанагы климакс болуп, ал өткөндөн кийин гормоналдык өзгөрүү болот. Жана эстроген деген гормон кескин түрдө азаят. Ошонун эсебинен арыктоо аларга бир топ эле кыйын болот. Ошондой эле көбүнчө жанагы азыркы ошол төрөттөн кийин дагы ушундай маселе бар көп аялдарда. Бул дагы өзүнчө көйгөй. Эркектерге болсо бирдей сунуш айта берсе боло берет жалпыга. Анткени эркектердин жаш курагы анчалык эле бири-биринен бир өзгөчөлөнүп калбайт да. Болгон эле айырмачылык ушул кыймыл аракетте эле болушу мүмкүн, же уйкуда болушу мүмкүн. Негизинен эркектерде айырмачылыктар болбойт. Аялдарда болсо бардык ушул жашоосунун учурларында, жылдарында деп коелу, жаштыгында, орто куракта жаш өтө баштаганда айырмачылыктар болот. Ошондуктан негизинен аял кишилер деп коелу, арыктагысы келсе эндокринолог врач менен ушул тыгыз байланышта болуп, зарылчылык болсо анализдерди тапшырып, анан арыктоого умтулушу керек да. Ошондой болсо да орток бир сунуштарды айтса болот да, жалпы эле арыктагысы келген адамдарга. Мен биринчи сунушум, эгер сиз арыктагыңыз келсе, өзүңүздүн нормадагы салмагыңызга жеткиңиз келсе, анда сизде ушундай бир ниет болушу керек. Арыктоо үчүн жок дегенде жарым жыл, эң аз дегенде, болбосо 1 жыл, 2 жылга чейин аракет кылам деген бир чечим болушу керек. Ансыз эч кандай жыйынтыкка жете албайсыз. Дайыма аракет кылуу менен гана сиз жыйынтык көрсөтүшүңүз мүмкүн. Эгерде 2 ай диета кылам десеңиз, жакшысы кыйналбай койгонуңуз жакшы. Анан ар бир эле адамга диета кылыш керек деп сунуштай бербейбиз. Негизи эле мен ушул диета дегенге каршымын да. Анткени диета бир адамды камап койгондой нерсе да. Ушундан чыккысы келе берет. Ошол биринчи күндөн баштап эле чыккысы келет. Ошон үчүн диета деген түшүнүктүү, кандайдыр бир ооруларга карата колдонойлу дагы арыктоо максатында менимче бир аз тамактануунун бир өзгөртөлү десек болот да. Буга чейинки ошол негизги сунуш, өйдө айтканымдай, сизде туруктуулук болушу керек. Мисалы, бүгүн баштадым дедиңизби, анда толук 6 айды эсептеп алгансыз. Демек, июлдун башы болуп атабы азыр. Июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. 1 февралга чейин мен токтобойм, аракетте болом деп чечим чыгарыңыз, салмагыңызды көрүп коюңуз. Бир жумада 10 күндө бир жолу таразыга түшүп туруңуз, өзгөрүү болуп жатабы, жокпу? Болсо жакшы, болбосо эмне үчүн болбой жатат? Ушуну эндокринолог менен сүйлөшүп туруш керек, байланышта болуп. Ар бир адамдын өзүнүн эндокринолог врачы болгону жакшы. Демек, биринчи сунушум ушул: сизде узак убакыттык бир план болсун. Анан эми ошол чечимди чыгардыңыз, 6 айга чейин арыктайм дедиңиз. Жана кантип арыктайсыз? Ушундай суроо жаралат эле. Эми чындыгында калорияны баары бир азайтышка туура келет. Бирок бардык азыкты эмес. Мисалы, этти каалаганча жей берсеңиз боло берет. Эгерде сизге каршы көрсөтмөлөр болбосо, өтө көп жеңиз дебейм го, бирок 100 граммга чейин эт жеп турсаңыз боло берет. Бул семиртпейт.
Мисалы жумуртканы жей берсеңиз боло берет. Бул дагы семиртпейт. Жаңгак жесеңиз болот, семиртпейт. Мөмөт жемиштерди жесеңиз болот, семиртпейт. Жашылчаларды жесеңиз болот, булар семиртпейт. Көбүрөөк жесеңиз деле боло берет. Анан дагы сүт азыктарын дагы жеп турсаңыз болот. Булар дагы абдан биздин ден соолугубуз үчүн пайдалуу экендигин унутпаңыздар. Айрыкча жаш өтө баштаганда сүт азыктарын көбөйтүш керек. Анткени буларда кальций бар, микроэлементтер бар, сөөктөр бекем болуш үчүн кальцийге биз муктаж экендигибизди унутпайлы. Азыр байкаган болсоңуздар, мен сиздерге баардык эле азыктарды жей бериңиздер деп баарын эле сунуштап жатам. Эмнени азайтыш керек? Углеводдорду азайтыш керек болуп калат. Углеводдордун ичинен дагы баат сиңүүчү углеводдорду, буга чейин нан жебеңиздер деп баарыңыздарга жаман көрүндүм эле. Ошол нанды азайтыш керек болот. Жебей коюңуздар деп мен эч кимге айткан эмесмин. Айтпайм дагы, нан жей бериңиздер. Болгону азайтыңыздар. Мисалы дасторконго отурганда мынча нанды сындырып алыңыз дагы болду, мен ушуну жейин деп туруп андан ары өтпөңүз. Ушул эң бир маанилүү нерсе да. Нанды гана эмес, кайсы гана ошо азык болбосун, жеш керек болсо ошолордон алдыңызга тартып алыңыз дагы өзүңүздүкүн ашы гана өтпөңүз. Ошолор менен эле чектелиңиз. Андан кийинки кеңешим, мисалы бүгүн куурулган тамак жедиңиз дейли, абдан жакшы, пайдалуу, бирок эртеге жебей туруңуз. Анткени ошол азык заттарды кууруганыңызда калориясы көбөйүп кетет да, ошон үчүн куурулган тамактарды ушул максатта азайтыш керек болот. Жебей коюш эмес, азайтыш. Бүгүн куурулган тамак жедиңизби? Эртең башкачараак кылып жеңиз. Бүрсүн кайра куурулган тамак жей бериңиз. Анан камыр тамак жегенде, коюу тамак жегенде нан кошпой жеңиз. Бул дагы маанилүү. Бизде ушундай бир сезим бар да, нан жебесек тойбойбуз. Сөзсүз нан жеш керек. Же болбосо макул нан жебей койсок дагы калган нерселерди көп жеп алыш керек деген ушундай сезим бар да. Сиз мынтип ойлоңуз, азыр азыраак жеп тура берейин, эгер тойбой калсам, жарым сааттан кийин келип кайра жей берем деген бир сезимди орноштурушубуз керек да көңүлгө. Ошондо жыйынтык болот. Анан дагы бир өтө маанилүү кеңеш, баардык учурда жок дегенде бир күндө бир жолу өзүңүзгө эстетип коюң да, мен бүгүн арыкташым керек деп. Айрыкча тамактанганы отурган учурда өзүңүзгө эстетип коюңуз. Ошондо чын эле сизде жыйынтык болот. Биздин көңүлүбүз эмнеге бурулса, жашообуз ушуга карап ооп кете берет да. Ошондуктан көңүлдү ушул арыктоого каратып буруп туруш керек. Анан стресс болбош керек. Кыжалат болбоңуз. Бир жума өттү, 10 күн өттү, бир ай өттү, 1 килограммдагы салмак кетпеди. Сиз тынчсызданбаңыз. Эң башкысы токтобоңуз. Аракет кыла бериңиз, жыйынтык болот. Анан мындай да, эмнеге салыштырып айтсам экен муну. Мисалы үчүн, сиз күнүнө үйгө бир акча менен мисалы келтирип көрөйүнчү. 1000 сом алып келдиңиз дейли үйгөчө, үйүңүзгө. 1000 сом алып келдиңиз дагы, ошонун 900-ün коротуп, 100 сомун калтырып койсоңуз, анан ушуну эртең дагы кылсаңыз, улам 100 сомдон толуптала берет дагы, ал мындайча айтканда көбөйөт. Туурабы? Ошол сыяктуу эле, мисалы биздин, мисалы менин организмим 2000 калорияга муктаж дейли. 2000 калория жесем, бир күнгө жетиштүү болот. Бирок мен эмне кылам? 2100 калория жешим мүмкүн, 2500 калория жешим мүмкүн. Бирок организм канча коротот? 2000'ди коротуш өтө кыйын. Андан да азыраак калория коротулат. 100 калория, 200 калория күн сайын ашып кала берсе эмне болот алар? Алар ушул акча жыйналган сыяктуу эле биздин курсагыбызда жыйнала берет. Биринчи боордо жыйналат. Боорду май басат, жировой гепатоз пайда болот. Андан кийин курсакты май басат, андан кийин бүтүндөй денени май басат. Ошол ашып калган калориянын эсебинен. Биз акча жыйнайбыз го. Ошол сыяктуу ушул калорияны дагы жыйнайбыз да. Эгерде биз ушул алып келген ушул акчаны бардыгын коротуп салганда, эми акчаны коротуп салыш керек эмес, аны топтогон туура эле, бирок калорияны токтобош керек да, аны коротуп салыш керек. Эгер корота албайсызбы, көп кыймыл кыла албайсызбы, анда азыраак жешиңиз керек. Ошону унутпаңыз. Мисал үчүн эле сиздерге бул мисалды айтып бердим. Мүмкүн болушунча жегенди коротуш керек. Эгерде сиз коротуп турсаңыз, улам алганыңызды
чындап ошол ашыкча калория болбойт дагы, өзүбүздөгү майдын запасы дагы калория катары колдонулуп баштайт. Ошонун эсебинен арыктайбыз. Эгер алганыбыздан чыгарганыбыз аз боло берсе, биз эч качан арыктай албайбыз. Ушуну унутпаңыздар. Жыйынтык болбосо дагы аракет кыла бериңиздер. Эң аз дегенде 3 ай, 6 ай, 1 жыл, 2 жыл, а балким өмүр бою. Ушуну дагы унутпаңыздар. 1 килограмм ашыкча салмак дагы биздин ден соолугубузга зыяндуу. Анан дагы бизде семирүү деген оору бар. Ушуну көп адам биле бербейт да. Семирүү деген оору бар. Эгерде сиздин МТ боюнча ошол салмагыңыз 30 жандан бир чыкса, демек сиз семирүү деген ооруга кабылдыңыз. Бардык ооруларда кандайдыр бир дарылар ичилет, бирок бул ооруда дары ичилбейт. Көпчүлүк учурда өзүңүздүн аракетиңиз менен арыкташыңыз керек. Арыкташ үчүн буга чейин айткандарды аткарыңыз. Анан эң башкысы уйкуну толукташ керек. Түнкү уйку жетиштүү болбосо, анда биз эч качан арыктай албайбыз. Ошол себептүү керегинче уйкуну кылыңыздар. Мүмкүн болушунча эртерээк уктаңыздар. Бул дагы маанилүү. Болор болбоско тынчсыздана бербеңиздер. Ошонун эсебинен дагы ушул стресс гормондору бөлүнүп, биз толуп жүрө беребиз да, арыктай албайбыз. Анан гормондорго айып койбоңуздар. Гормондор семиртпейт адамды. Бул өтө ретка нерсе. Негизинен жеген азыгыбыздан, кыймылдын аздыгынан ушул себептерден толугубуз. Андыктан дагы бир ирет үгүттөйм, өзүңүздөрдүн салмагыңыздарга умтулуңуздар, ошондо алыңыздар дагы курубайт, жакшы бир жүрө аласыздар да. Анан мен айтпай калган бир маалыматтар болсо, же болбосо суроолор сиздерде пайда болгон болсо, комменттерге жазып кое бериңиздер. Кудайым буйрса, баарыңыздардын сурооңуздарга жооп кылганга аракет кылам. Катталуучу боло элек болсоңуздар, подписацияны басып коюңуздар. Консультация алганы, көрүнгөнү келгени, жатканы келгени 0504 44 55 28 номерине байланышасыздар. 0504 44 55 28. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, гемодиализге жетпеңиз деп китеп чыгарганмын. Бөйрөк оорулары боюнча, эгерде сиздин креатиниңиз болсо, сараңыздан белок чыгып жатса, ушул китеп сөзсүз түрдө окушуңуз керек. Ошонун негизинде туура аракет кылууга сизде бир багыт пайда болот да. Андыктан ушул китепти алсаңыздар болот. Өйдө деген номерге байланышуу аркылуу.